мына Ош шаарында, вот в городе Ош, южной столице нашей страны, до сих пор не решен вопрос чистой питьевой воды. После дождей там из экранов течет грязная вода. Мы можем... Кто определяет это приоритеты? Ош как бы вторая столица. Bizde Mamlaket Kuruluş Agentliğinin Su Çarba Departamenti жетекчилиги бар, ошолор жооп берип койсо. Урматтуу депутаттар, Каалоо Шанштин Каримович, Мам Курулуш агенттигинин алдындагы ичүү суу менен камсыздоону жана саркын суулар чыгарууну өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары болом. Ош шаары боюнча бул көйгөйлүү маселе көптөн келатат. Бул жерде суу жаңыл жааганда эле ылайыкланып кетип атат. Бул боюнча мына Азия өнүктүрүү банкынын каржылоо механизминин долбоору бар. 10 миллион долларлык бул ратификацияны өтүп, ошонун 5 миллиону ушул долбоорго каралган. Азыр бир 3 миллионуна неме курулуп берилди. Жанагы нейтралдоочу, хлорлуу нейтралдоочу курулма куруп берди. Экинчиси жана сайдан түшкөндөр ылай сел тосуу боюнча 2 нитка турба тартуу боюнча бүгүнкү күндө инженерлер карап атат. Акча маселе чечкен, Кудай буйрса жакын күндөрдө чечилип калыш керек. Рахмат. Рахмат. Мен айтканым бул биз практикада көрүп атабыз. Али айтат го, скупой платить дважды болупчу. Себеби Ошко көп акчалар 30 жылдан бери каражат таза сууга кылынат, ал результат жакшы болуп атат. Ошого мы бы хотели хороший анализ кылып туруп, 10 миллион керек болсо 10 миллион бир каражат кылыш керек. 3 миллион хавага кетип, ошо өзгөрүш болбош үчүн можете проектты хорошо анализировать, потому что биз уккан проект от 8 до 12 миллионов турат экен да, бир жакшы проект бар. Мы в соседнем Узбекистанда көрдүк. Ошо маселе боюнча, ошон үчүн ошо проектти бизге кагаз түрүндө бере аласызбы, ошо 3 миллионный кайсы эмнеге? Потому что надо сейчас экономить мамлекеттин акчасынчы. Ошо баягы орустар айткандай скупой платить дважды болуп калбайлык да. Макул, жазуу түрүндө берели. И мынабы 100 миллиондан бөлүнбөйт да, бул башка эмнеден, а? Все, рахмат.